Бүгүнкү дене бойдун саламаттыгы жана моториканы өнүктүрүү семинарынын негизги максаты ден соолукту чыңдоонун жана моториканын өнүгүүсүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү жана бул багытта колдонуучу ыкмаларды үйрөтүү болуп саналат. Биз семинарда ден соолукту сактоо жана чыңдоо үчүн эффективдүү көнүгүүлөрдү принциптерди талкууладык. Ири жана майда моториканын өнүгүүсүн адам жашоосундагы ролуна токтолобуз. Балдардын жана чоңдордун кыймыл аракет жөндөмдөрүн жакшыртуу үчүн кандай иш-чараларды жүргүзүү керек экенин практикалык түрдө үйрөнөбүз. Семинардын темасы ден соолуктун саламаттыгын сактоо жана ошондой эле методиканы өнүктүрүү темасында. Бул семинар абдан жакшы өтүп атат. Анткени азыркы биздин мезгилдин талабына ылайык жана ошондой эле президентибиздин жарлыгы руханий, адеп, ахлактык жана дене тарбия жарлыгы боюнча ошонун алкагында ушундай балакчы шаарында бир топ балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча иш-чаралар өтүүдө. Ошол иш-чаралардын бири мына бүгүн ошол мектеп балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн усулдук кабинетинин план негизинде бүгүн ушул иш-чара өтүп жатат. Бул бала бакчада иш-чаранын максаты ошо балдардын ден соолугун чыңдоо жана аларга ушул ири моторикалык жана ошондой эле майда моторикаларды өнүктүрүү, ошонун методикасын өнүктүрүү боюнча жана ошо балдарды дене тарбия сабагында бардык программага ылайык ошол программанын негизинде балдарга саламаттыгын сактоо боюнча ар кандай иш-чараларды өтүү болуп эсептелген.